Ана кече больницада бирөө айтат, мындай грипп болуп эле келиптир да больницагачы. Күндөн күнгө акыбалы оорулап баратат. Бул эмне акыбалы? Пайгамбар айтат, алымдар пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Дем салып коюңуз чакырат да буну. Укол салса деле болбойт, дем салса деле болбойт. Ана бул эмне кылыш керек бул айтат. Бул айтат, мындай сөз бар го, зарабатываемый деньги в слезах матери дегенчи. Энелердин көз жашы менен чогулган акчалар бар да. Бирөөлөрдүн энесин какшатып, адилетсиз камап, жок кылып, талкалап, анан тиги списокту берет, ушулардын баардыгын косяк кетирген мындайча. Тиге чалат, мейли кечирдим, мелач күнөө, тиге чалат, буга чалат. Бирөөгө чалган экен, айткан экен. Кечирбейм деген экен. Мен дуа кылып атам. Кыйналып атабы дейт. Мен дуа кылып. Мен ушундай дуа кылып атам. Эненин дуасы ушундай кабыл болот. Кандай менин баламдын жашоосун талкалагандай, кандай менин баламды ушундай кыйынчылыкка алып келгендей, баламды мен жан дүйнөсүн жакыр кылып жок кылгандай, ошондой кылып өзүнү ошондой сакка кылып алып келмейинче, Аллахым жанын алба деп мен буга дуа кылып атам дейт. Бул ону 14 кылымдагы окуя эмес, бул кечеги окуя бала. Ошон үчүн адам айтат, кандай күнөө менен келсең дагы адамдын акысы менен келбегин дейт.